Сизди бир нерсеге ынандыруу кыйын болгон учурлар болду беле? Эгерде сиздин жолуңуз ооба болсо жана бул көйгөйдү чечүүгө болгон каалооңуз бар болсо, анда видеону акырына чейин көрүңүз. Confirmation bias деген түшүнүк бар. Бул бир тараптуулук. Сиздин мурунку ишенимдериңизди же бейкалыс пикириңизди тастыктаган өзгөчөлүк. Мисалы, кайсы бир адам сологойлор оң колу менен иштеген адамдарга караганда көбүрөөк чыгармачылыкка жакын деп эсептеши мүмкүн. Бул адам чыгармачыл сологой бир адамга жолуккан сайын буга чейин ишенген нерселерин тастыктаган далилдерге көбүрөөк маани берет. Ал тургай бул адам ал ишенимди бекемдей турган далилдерди издеши жана ал идеяны колдобогон мисалдарды көрмөксөнгө салышы мүмкүн. Бир тараптуулук көбүнчө туура эмес чечимдерди чыгарууга алып келиши ыктымал. Мисалы, биз инвестицияны жакшы деп эсептей турган болсок, анда анын ишке ашпоо кесепеттерин көрсөтүүчү айрым мисалдарга ынанбай коюшубуз мүмкүн. Что вы ищете, инвестиции? Нет, инвестиционный центр, я по объявлению. Да-да-да, это к нам. Все правильно, это мы. Же болбосо кайсы бир компанияга жумушка орношкону даяр болсок, биз үчүн жакшыраак боло турган башка мүмкүнчүлүктөрдү эске албай калышыбыз дагы ыктымал. Тилекке каршы муну өзүңүздөн ар дайым эле байкай бербейсиз. Бирок эң негизгиси, сиз кээде жаңылышыңыз мүмкүн экенин дайыма билип туруңуз. Келгиле, бир тараптуу болбоого жардам берүүчү бир нече кеңештер менен бөлүшөлү. Көрүүдөн мурун эмоцияга алдырбоого аракет кылыңыз. Кээде биздин эмоцияларыбыз маанилүү маалыматтарды бөгөтүп коюшу мүмкүн. Эч кандай маалыматты чындык же калп деп кабыл албаңыз. Жаңы билимди иштеп чыгуу үчүн мээңизге бир аз убакыт берүүңүз керектелет. Учурдагы ишенимдериңизди жаңылоо же өзгөртүү дегенди билдирсе дагы, жаңы далилдердин негизинде оюңузду өзгөртүүгө дайыма даяр болуңуз. Сиздер менен 3 чекит болду. Эгерде суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазыңыз жана бизге катталыңыз.